Бир Бол партиясынын Бийиктоолу Чоң Алайда да жакшы билишет. Жергиликтүү тургундардын ишенимде тизмеде генералдын болушу, чек арадагы көйгөйлүү маселелер чечилет дегенди билдирет. Абдулдаев бар. Мына ушул талапкерди мен абдан уважать этем. Себеби эң таза. Мен ак үйдө жолугуп буга айтканмын. Сендей таза болсо депутаттар, сендей депутаттыкты кармаган адамдар болсо Кыргызстан оңолот. Endi Bир Бол партиясындагы иштеп жаткан чыгаандар бардыгы колунан келе турган, элге иштеймин десе, колунан келе турган, ак үйгө, көк үйгө кире турган, буягынан кирип, оягынан чыга турган жигиттер шайланып атат. Биздин генерал келечекте элге кызмат кылат деп ишенем. Бул закондун бардык тармактарыны билет, себеби закондун үстүнө иштеп келген. Алтынбек Сулайманов партиянын Ил Бирстин секириги программасы Кыргызстанды өнүктүрүү багытына карай иштелип чыкканын белгиледи. Өнүгүүдө бизге кескин илгерилөө керек. Мында мамлекеттин карапайым адамдарга кызмат кылуусу абдан маанилүү. Башкача айтканда, мамлекет аларга шарт түзүп берүүгө тийиш. Парламентке мыйзам жазганы, парламент ошо мыйзамдын иштегени бар, иштетилип атканын контрол кылганы барыш керек. Элдин өкүлү катары ошо парламентке элдин көйгөйүн ошол жерде талап кылган. Айыл чарбасы бүгүнкү күндө жарандардын басымдуу бөлүгүнүн киреше булагы болуп эсептелет. Муну өз сөзүндө Алтынбек Сулайманов белгиледи. Паспорт берем деген Акылбек Жапаровду дагы ушундай критикалап ошол мезгилде. Ошол мезгилде ар бир мал койлоруңуздар учетко туруп, ушул чоң лабораторияларды коюп, биздин малдарыбыз, эттерибиз сыртка чыкканда анда бүгүнкү күндөн башкачараак жашоо болот эле. Биз ошол нерселерди бүт программабызда сунуштаганбыз. Ошол программа ишке ашырганга биздин толук тажрыйбабыз, мүмкүнчүлүгүбүз, акылыбыз, күчүбүз, духубуз да жетет. Алай районунун Борбору Гүлчү айылы Бир Бол партиясынын тизмесинде Кыргызстандын бул районунан бир эмес 2 талапкер бар. Алар учурда иштешип жаткан депутат-финансист Адис Марат Султанов жана таанымал тележурналист Лунара Мамытова. Марат Султановду биз көптөн бери жакшы тааныйбыз. Эч нерседен тайманбаган, эч нерседен коркпогон, бул жакшы элине, жерине күчтүү, жакшы ак көңүлү менен, чын дили менен жакшы кызмат кылгандардын адамдары деп ишенемин. Платформасы бардыгы жакшы экен. Элге жакшы жардам бергенде, неме кылгандай, будан да күчтүү саясатчылар көп экен. Акылбек Жапаров деген да жакшы жигит, ар жагынан такшалган. Булар эми бюджеттин бардыгы билген адамдар да. Бюджетти билген адамдар келсе, элге Кыргызстанга кыйла пайдасы тиет деген оюбуз бар да. Марат Султанов өзү демилгелеген мыйзамдын таасирин Чоң Алайдын жана Алайдын жашоочулары жакынкы мезгилде сезе тургандыктарын белгиледи. Кыргызстан Кытай магистралдуу газ түтүгү боюнча транзиттен түшүүчү каражаттарды бул 2 районда ала башташат. 200 миллион сомго жакын кошумча каражат түшүп турат. 17-жылдан баштап. Азыр Алай районунун бюджети бар болгону 150 миллион сом. Башкача айтканда биздин бюджет 3 эсе көбөйөт. Эгерде биздин бюджет 3 эсе көбөйсө, биз анда таза сууну дагы, мына айылдагы жолдорду дагы, кошумча айлык маанайларды дагы, кичине ишканаларды дагы курганга мүмкүнчүлүк алабыз. Жергиликтүү тургундардын пикиринде партия мүчөлөрүнүн кесипкөйлүгү, таза кадыр баркы, натыйжалуу жана реалдуу программасы парламенттик шайлоолордо Бир Бол партиясын күчтүү талапкерлердин бирине кошот. Нокат трибуналарга бут коерге жер жок. Жолугушуунун катышчылары түз эле футбол талаасынан орун алып жатышты. Иш-чара эч ак башталса да келип жаткандардын аягы суюлбай жатты. Жолугушууга 20 миңден ашуун эл катышты. Бир бол элем, бир бол. Баарыбызга бир жол. Нокат районунан кезинде Төрөбай Кулатов, Насырдин Исанов сыяктуу исымдары Кыргызстан тарыхына кирген таанымал инсандар чыгышкан. Эң көп төрага болгон Төрөбай Кулатов болгон. Насырдин Исанов, Кыргызстандын биринчи премьер-министри Насырдин Исанов болгон. Биз Нокаттык
атактуу инсандардын жолун будан ары улаганга даярбыз. Ноокатта Бирболду өзүбүздүн партия деп эсептешет. Бул партиянын лидерлеринин бири Алтынбек Сулайманов аларга жердеш болгон үчүн эмес, анткени партиянын биримдик жөнүндө идеясы ар бир адамдын жүрөгүнө жакын. Бирболго биримдикке чакырабыз. Эч качан биз Кыргызстанды бөлүп жарганга, өйдө ылдый болгонго жол бербейбиз. Баарыбыз бир уулбуз, бир элдин балдарыбыз. Эч качан биз бөлүнбөшүбүз керек. Муну дайыма эске тутуп, эгерде Кыргызстандын бир бурчунда кичине оор маселе болуп калса, баарыбыз ошого жүрөгүбүз ооруп, жаныбызды да каныбызды аябагандай кылышыбыз керек. Анткени бизде башка биздин мекенибиз жок, урматтуу туугандар. Бизде бир эле Кыргыз мамлекети, бир эле Кыргызстан, бизде ушундай татынакай болгон элибиз бар. Мына ошондуктан Кыргызстанда жашап жаткан көптөгөн улуттардын баарын бирдей кылып кошуп, баарын бир бололу. Ушул Кыргыз мамлекетин биз түптөйлү дагы коргойлу деген чоң саясатты биз Бирбол партиясы автыбузга коюп жатабыз. Партиянын лидерлери чогулгандарга Илбирстин секирги программасынын бет ачарын өткөрүштү. Анын өзгөчөлүгү экономикалык орчундуу бөлүгү. Анда ар бир кадам Киреше булагы менен бекемделген, реалдуу жана аткарууга боло турган милдеттер коюлган. Биз эч качан өзүбүздүн ички саясатыбызды унутпашыбыз керек. Ички саясатыбызда эң чоң маселе болгон биз каражат маселелерин туура чечип, бюджетти туура пайдаланып, ар бир региондун өскөнүнө туура сарпташыбыз керек. Мына ошонун ичинде Ноокат районунун эртеңки келечеги кандай болот? Ноокат районуна бюджеттен кандай акчалар бөлүнөт? Пенсиялар, пособиялар убагында берилеби? Мына ушул маселени биз парламентке барганда буйрса, ар дайым көзөмөлгө алабыз. Бирбол саясий партиясы жаштардын партиясы. Уюмда тажрыйбалуу партия мүчөлөрү менен бир катарда ишин жаңыдан баштап жатышкан саясатчылар бар. Илбирстин секирги программасында жаштарга да орун берилген. Бирбол саясий партиясы жаштар саясатын өнүктүрүүгө, аны колдоого, ишке ашырууга, ошону менен катар спорт саясатын, спорт тармагын алдыга көтөрүүгө дайым белин бекем бууп байлап келген, мындан дары жаштарды колдойт деп мен сиздерге терең ишендирип кетем. Жаман партия жок, бардык эле партиялар жакшы. Партиянын ичинен бул партияда ар жактан топтолгон күчтүү элдин келечегине ойлогон партиялардан деп эсептеймин да. Мен Бирболду нитөлгө мен мына көрүп атасыңар, бес Ноокат эли колдоп атат. Эми ичинде кызмат кыла турган адамдар көп экен. Кудай кааласа ушулар менен бирге жакшы ийгиликке жетет деген үмүтүбүз бар да. Бирбол партиясынын лидерлерин стадиондо көпкө кое беришкен жок. Жергиликтүү тургундар аларды курча алышып, жарым сааттан ашуун өзүлөрүн кызыктырган маселелердин тегерегинде пикир алышты. Жөн гана урмат көрсөтүп, учурашканы келгендер да арбын болду. Бирбол кыргыз элим, Бирбол, бөлүмдө бизде бир жол, эгемен асманыбыз, ала томурасыбыз. Тынчтыкка Бирбол, жол келсе Бирбол, жеңиште